Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Өздөрү билбейт. Камчыбек Ташиев кемпир абад маселесине каршы добуш берген депутаттар боюнча үн катты. Кыргыз-өзбек чыгара маселесин ратификациялоо боюнча мыйзамга каршы депутаттар терең түшүнбөй туруп эле добуш беришкен. Мындай пикирин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Бул мыйзамга каршы добуш берген депутаттар өздөрү билбейт эмнеге каршы добуш бергенин. Мен депутаттар суроону бергиле. Мен жооп берейин, бардыгын айтып берейин. Кайсы жери жаман болуптур, кайсыл жеринен биз утулуп жатыптырбыз десем, эч нерсе айта алышпайт. Жок, биз каршыбыз дешет. Мына көрдүңүздөрбү, мамлекетке керек болуп чечилип жаткан маалда элдин үмүтүн саткандар, деди Ташиев. 17 ноябрда Жогорку кеңеш Кыргыз-Өзбек чегарасы боюнча келишимдин долбоору боюнча мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырган. Добуш берүүгө жалпы 83 депутат катышты. Анда эл өкүлдөрүнүн 65 макул, 18 каршы добуш берген. Булак Супер Кежи. Ташиев: тажик тарап менен мурдагыдай тирешпей тил табыша баштадык. Мамлекеттик чегараларды тактоо боюнча комиссиянын жетекчиси УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан менен сүйлөшүүлөр кандай жүрүп жатканы тууралуу айтты. Ал регион телеканалына маек берип, тараптар мурдагыдай тирешпей бир мунасага келгенин билдирди. 3-4 күн болду. Душанбеге комиссия менен барып келдим. Тажик тарап менен кайсыл бир деңгээлде чечүүгө аракет кыла баштадык. Эгер мурда тирешип эле туруп алсак, азыр бир аз тил табыша баштадык. Чече турган жактарды бири-бирибизге көрсөтүп, мунасага келип жатабыз. Силерге бул нерсе керекпи, макул, жардам берели. Бирок биздин керек нерсебизге силер дагы жардам бергиле деп сүйлөшүп жатабыз, деген Ташиев маегинде. Ошондой эле ал бир аптанын тегерегинде Тажикстандын чоң делегациясы Бишкекке келе турганын маалымдады. Учурда протоколдорго кол коюлганын, эгер тараптар мамлекеттик макулдашууларга жетишсе, аны парламентке алып келип, ийне жебине чейин талкуулашарын белгиледи. Булак Спутник Кежи. Жалал-Абадда адам өлтүргөнгө шектүү жаран Москвадан кармалды. Бул тууралуу Супер Кежи порталына Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, кармалган жаран мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн. Маалыматта ушул жылдын 16 ноябрында кыргызстандык 21 жаштагы жаран кармалган айтылат. Ал Жалал-Абад облусунун тургуну, адам өлтүргөн деп шектелүүдө. Шектүүнү издөө иштеринде ыкчам маалыматтарды берүү менен Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көмөк көрсөткөнү белгиленди. Укук коргоо органдарынан маалымдагандай, буга чейин Жалал-Абад шаарынын курорттук аймагында 2002 жылы туулган жарандын сөөгү табылган. Анда кыйнап өлтүрүлгөн белгилер болгон. Бул кылмыш иши 13 июнга караган түнү жасалып, шектүүлөр окуя болгон жерден ий жашырып кетишкен. Милиция кызматкерлери аталган кылмышка катыштыгы бар дейилген 2 жаранды буга чейин кармашкан деп айтылат билдирүүдө. Анда белгиленгендей, кылмышка катышкан шектүүлөрдүн бир нечеси башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Булак Супер Кежи. Франция Зеленскийди колдоону токтотууга үндөдү. Француз саясатчысы, Улуттук ассамблеянын депутаты жана президентке мурдагы талапкер Николя Дюпон айня Париж Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин 3-дүйнөлүк согушту тутантуу аракетинен кийин аны колдоону токтотушу керек деп билдирди. Ал өзүнүн пикирин твиттерде бөлүштү. Зеленский Польшага ракета жиберип, орустарды күнөөлөп жатат. 3-дүйнөлүк согушту тутандырып жибере жаздады. Келгиле, бул кооптуу адамды колдоону токтотулуу деп чакырды. Саясатчынын айтымында Украин жаңжалын чечүүнүн бирден бир жолу бул тынчтык планы. Анда ок атышууну токтотуу, Донбасстын көз карандысыздыгы жана Украинанын бейтараптыгы камтылууга тийиш. Дюпон айня Франция Украинага жардам берүүнү токтотууга бир нече жолу чакырган. Анын айтымында француз армиясы бийлик Киевти өтө катуу колдоп жатканынан улам жапа чегип жатат. Булак Назар Ньюс Кежи.
Катар күтүүсүздөн ФИФАдан стадиондордо сыра сатууга тыюу салууну талап кылды. Катардын падышалык үй бүлөсү футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун башталышына 2 күн калганда стадиондордо сыра сатууга тыюу салууну талап кылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, тыюу салуу бүгүн жарыяланары күтүлүүдө. Бирок күйөрмандар эч кандай оюнда сыра сатып ала албай турганы белгилүү. Эгерде сыра өндүрүүчүгө өз продукциясын сатууга же оюндарда көрсөтүүгө уруксат берилбесе, анда FIFA миллиондогон долларлык келишимди бузаары белгиленген. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпиондугу эртең 20 ноябрда старт алат. Булак Супер KG.